Таймашында дагы өзүнчө карап атабыз силерди. Манас айтуу кароосундагында дагы өзүнчө карап атабыз. Башка мына Өзгөн району менен бир кылбай өзүнчө шаар катар калыптансын, өзүнчө чыксын деген жакшы тилекте. Бул эми бөлүнчүлүк эмес. Бул бир Манас багытында көп багыттуу кенен иш алып баруунун алкагында болот десек болот. Мына Өзгөн шаары өткөндө буга чейинки башка сынагыбызда биринчи рет республикага жолдомо алды. Биринчи рет облуста байгелүү орунду бөктөрдү. Бул да болсо сиздердин шаардык билим берүү бөлүмүнүн, мэриянын колдоосундагы жакшы аракеттин жыйынтыгында болуп атат. Анан ушул Өзгөн жергесинде кандай гана иш чара менен келбейли, мына райондук администрация аким баш болуп, мына акимдин орун басары байкебиз ага кене тагайтып бу киши жүрөт. Өткөндө районго иш чара менен келсек, шаардын бери канат байкем бизге да кылгыла, бизди өтөлү, бизди өзүнчө кылалы деп жакшы демилге көтөрүп, мына шаарда дагы өзүнчө иш чара болуп атат. Ошону менен катар мен дагы айтып өтөйүн, кайталагандан келме бузулбайт. Урматтуу Өзгөн шаарынын окуучулары, силер келечекте биз ушул аталар баштаган изди татыктуулантып бийик деңгээлге алып чыгат деген ойдобуз. Мына быйыл 3 миллион сом байга койсок, силер араңардан депутаттар, министрлер, жетекчилер, ишкерлер, элдик инсандар чыкканда бул кароосунак 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин жүздөгөн миллион сом байге коюлуп, чоң тарыхый окуялар болуш керек. Мына быйыл Бишкекте 50 миң адамдын коштоосунда Бишкек шаарынын өзүнөн 50 миң адамды алып чыгып 11-нде жыйынтыктайбыз президенттин катышуусунда. Кыргызстанда учурда мамлекеттик идеологияга болгон мындай бир өзгөчө саясат колдоо жакшы болуп атат. Президентибиз баш болуп жакшы шарт түзүп берет. Ошонун алкагында Өзгөндүн кулуну Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Токтаралиевич дагы саламдуу айын жолдоп, бизде соц тармакка чыгарган ар бир район шаардын ураан чакыруусун көрүп, Манас багытында кандай иш болбосун жолукканда ал киши сөз айтып, кайра соц тармактан пикир калтырып алат. Мына ким ойлоптур? Башкы прокурор Манаска көңүл бурат деп. Өлкө жетекчилиги ушундай шарт түзүп атат. Bir айдын ичинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ГКМБда 8 жолу жолугуш өткөрдүм. 8 жолу. Альфа кызматынан баштап 9-чу кызматы, аскер бөлүгү, борбордук конторага чейин 8 рет bir айдын ичинде өткөрүп, анан ураанымга чыктык. Муну менен эмне айтабыз? Мына урматтуу жаштар, бүгүн мамлекеттик мекемелердин, кызматкерлердин үчүн алып, акылын 6, эсин 2 кылган Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери арасында дагы ураанын бүткөндөн кийин Манас айтуу, Манас таануу сынактарын өткөзөбүз. Алар менен макулдашып жүрдү, жобосу берилди, расмий соц тармакка жарыяладык. Мына өткөндө Манас таанууга келгенде Кыргызстанда 44 район, 32 шаарда ар бир прокуратурада Манас айттык. Себеп дегенде башкы прокуратурада күнү түнү Манас жаңырап атат. Курманкул акенин демилгеси менен ошол көчтү, ошол демди аймакта кылсак деген таризде кылдык. Анан бүгүн сиздерди алып чыккан Өзгөн шаардык билим берүү бөлүмүнө, башкармалыгына терең таазим этебиз. Ар бир мектепке ийгилик каалайбыз. Мына Манасчы балдар, кыздар республикага даярданып атат Манас таануу менен бирге. Силерге ийгилик. Ылай Манас урааны жаңыра берсин. Эл журт улуттук идеология агыла берсин. Шаар мэриясына рахмат. Буга чейинки мэр Дамир Моңолдоров деген байкебиз дагы Өзгөнгө шаардагы иш чара болбосун өзү кошо жүрүп, өзү билектирүүгө киришип, жакындан жардам берип жүргөн чыныгы эр азамат эле. А кишиге дагы биз ийгиликтерди каалайбыз. Анан азыр бизге ушул Өзгөн районунун прокурору Замир мырза келген экен. Мен бу кишини биринчи көрүп атам. Өткөндө Ноокенге барганда, ой, мурдагы прокурор бар кезде бизде соц блокто, билим берүүдө аябай тыгыз иш алып барып, аябай жакшы жардам берчү, колдоочу, биздин тармакты түшүнгөн, чыныгы элдик инсан деген аңаза болгон атын угуп, бүгүн ал кишиге менен дагы жолугушуп атабыз. Бул киши сырттан чыдап карап отура албай, бизге аралашып, майрамдык маанайга күбө болуп атат. Замир байке, сизге да ийгиликтер болсун. Ылайым күч түзүмдөрүнөн баштап райондук, облустук бийлик өкүлдөрү бардыгы шарт түзүп колдоп атканда, урматтуу жаштар, биз ошол ишеничти, ошол көчтү, ошол демди калтырбай, таштабай, татыктуу улантышыбыз керек. Урматтуу жаштар, мына өткөндө Аравияда Өзгөндүн кулуну Рыспай Исаков баш болуп, эл акын Азамат Болгонбаевди алып алып,
Араб мамлекеттерин кыдырып келдик бир 2-3 өйнө. Ошондо Иорданиядагы мени бир аябай таасирленткени жана Геракл деген уктук беле. Ошол Гераклдын төрөлгөн жеринде, ошол жашаган шаарда жүрүп, түнкү 2:30 орозонун маалында Рыспай агай Манас айтты. Биз күпүлдөдүк артынан. Ошондо арабтар келип, аяка Манастын барса барганда, бирок биздикилер бар эле экен. Биздин президентибиз, премьер, жогорку кеңештин төрагасы деген расмий бийлик өкүлдөрү 30 жылдан бери расмий бар эле экен. Элчи деле 2 жылда бир барат экен. Ошол ата жыты белгисиз Иорданияда Манас айтып атсаң, сени көтөрүп, жонуна отургузуп Манас тугат экен. Арабтар башкача мамиле кылабыз го биз? Жок, алар Манаска башкача мамиле кылат экен. Ошондуктан урматтуу жаштар, биз эмне үчүн 40 чоронун Манаска келип кошулган окуясын бердик. Манастын бир чоросу немис болгон, бир чоросу негр болгон, бир чоросу Кытай болгон, бир чоросу орус болгон, бир чоросу англичанин болгон. Муну 1922 жылы жазылган Сагынбайдын вариантында дагы, Саякбайдын вариантында дагы YouTube жок кесте, Google жок кесте үлкөн бабаларыбыз далилдеп айтып өткөн. Ошого бүгүн биз четинен ынанып, сезип, Google картадан көрүп, Википедиядан көрүп, YouTube'дан көрүп, биз дагы да болсо изилдей турган көп нерсе бар экенин сезип келаткан чактабыз. Андыктан өзгөнүн шаарынын окуучулары аз экениңерге карабай, саз экениңерди көргөзүп, демдүү шаңды ураган чакырып, Манас айтууңарды угабыз, баарыңарга ийгилик каалайбыз. Маанайлар бешпи жаштар? Кел кайра болбой калды бул жагы. Маанай бешпи? Эй баракелде, ушундай дем менен кыргыз коркпош керек баарынан. Кыргызстандык бардыгы Манас айтыш керек кыскача. Аккан жашын кыргыздын тыйган батыр. Чачылып кеткен кыргызды жыйган батыр. Туу түбүндө булк этпей турган батыр. Кылымдын көөнүн өзүнө бурган батыр. Адилеттүүлүк иш сунган батыр. Ай баракелде. Эми 1, 2, 3 дегенде баштайбыз. Даярбызбы? 1, 2, 3. Ey barakelde, bali barakelde. Мындай кылалы жаштар. Колду көтөрөбүз, 2 колду келе. Мен Манас ырсап айтканда 3 жолу ураган чакырабыз, 2 кол чаап турабыз. Жарайбы? Түшүндүкпү? Жана көрдүңөр кандай кылыш керек экенин. Асман менен жериңдин төсүнөн бүткөн ким? Айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөн ким? Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөн ким? Аңырайган капчалдын алкымынан бүткөн ким? Абадагы булуттун салкынынан бүткөн ким? Жер курчаган дайранын ортосунан бүткөн ким? Дүгүлдөп соккон жүрөктүн толтосунан бүткөн ким? Ай баракелде, урматтуу жаштар,
Мына мен бекеринен силерге ушул нерсени айткан жокмун. Манастабыз жалгыз кыргыздын менчиги эмес. Манас өзбектин дагы, тажиктин дагы, уйгурдун дагы, немистин дагы, орустун дагы, монголдун дагы, калмактын дагы, түрктүн дагы, азердин дагы, бурят, хакас, шордун да атасы. Манас адамзаттык мурас. Ошону биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анда азыр бата кылалы, анан уюштуруучулар сөз сүйлөп жыйынтыктайлан да. О минанда ушул жайылган ак бата менен жаратканым атпай кыргыз элин, жалпы кыргызстандыктарды, тегеле жер шаарында жашаган бардык улуттун өкүлдөрүн бакубат, байгерчиликтүү, бардарчылыктуу, ынтымактуу, биримдиктүү, ырыскешиктүү, берекелүү, чың ден соолуктуу, узун өмүрлүү, ийгиликтүү, издерин сүйгүлүктүү кылсын. Жаратканым 18.000 ааламда теңдик орноп, жаратканым өзү колдоп, кудуреттүү күчтүү Кудайыбыз жалгап, ар качандан бир качан табияттын кырсыгынан, аламатынан, апаатынан, бузулуудан, ниет бузулуудан, ой бузулуудан, жер титирөөдөн, элибиздин пейли кетип битирөөдөн, санаа басуудан, ой басуудан, аспан жерден келген бөөдө кырсыктан, оору суркоодон, жаман аттуунун баарынан калкы жалпыбызды, эли журтубуз сактасын. Ушул ураанын Манас долбооруна келгендердин, кызмат кылып бергендердин, маңдай терин төккөндөрдүн бардыгынын үйүндө жаратканым бакытты бапыратып, таалайды тапыратып берип турсун. Тилегени эселеп кабыл болуп келип турсун. Уулдары элге журтка пайдасы тийген, жарыгын чачкан эр азаматтардан болсун. Кыздары нарктуу болсун, уулдары даңктуу болсун. Ошондой эле ар бир кызмат кылгандын ден соолуктары чың болуп, кылган иштери тың болуп, өмүрлөрү узун болуп, жашоолору бактылуу, таалайлуу, ырыскешиктүү болсун. Жаратканым тилеген тилектерибизди селеп кабыл кылып, мамлекетибиз маарып, бак карап, кызырдарып, өлкөбүздүн келечеги кең, телегеи тең болсун дагы. Ураанын Манас долбоору улана берсин, качкан жаштар кубана берсин, колдогондор жакшылыкка жолдогондор, кыйшыгы болсо, кемчилиги болсо, жакшылыкка жолдогондор ылайым катары арбып көбөйө берсин. Амин.